Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчтарбы? Биз буйруса ортолуу Ош шаарында турабыз. Албетте, бүгүн Рамазан айынын эң акыркы күндөрү. Эң акыркы күнү. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, жалпы жоомарт берешендер. Биз азыр караңгыда кеч ушул сиздер менен амандашып турганыбыздын бирден бир себеби бар. Достор, мекендештер, мен Ош шаарына көптөн бери бир аракеттин үстүндө жүрдүм элем. Эмнеге? Анткени биз Жалал Абад шаарына Ак ниет аманат муктаждар комплексин салганбыз. Ал жерге чыныгы муктаждар, мүмкүнчүлүгү чектелген, үйсүз, үйгө муктаж болгон бир туугандар жашайт. Мына ошол үйгө себепкер болгон, жерин алып берген бир агабыз болгон. Андан кийин эли журтубуз жардам берип отуруп, урматтуу мекендештер, мына 1-2 жыл аралыгында ошол жерде бир топ үй бүлөгө ачкычтар тапшырылган. Сөзүмдүн кыскасы, достор, мен сиздерге көптөн бери айтып жүргөм, экинчи комплексти башташыбыз керек эле деп. Мына ушул экинчи комплекс насип экен, буйрук окшойт. Буйруса Ош, Ордолуу Ош шаарына, Ош жергесине баштайлы деп турабыз. Мен бул жакта көптөн бери ушул аракеттин үстүндө жүргөнүмдүн себеби, достор, бир участка бир жер чыгып аткан. Ошол жердин биз баасын келише албай атканбыз, жана ал жерде дагы бир маселелер бар. Мына ошону дагы биз келише албай, сүйлөшө албай аттык элек. Буйруса биз аны сүйлөшүп, баасын келишип, мына азыр ошол сатып ала турган каражатты аракет кылып, ушул каражатты издеп аткан учурубуз, жана демөөрчү издеп аткан учурубуз. Кыскасы, туугандар, Ош шаарында Ак Тилек деген кичи району бар, кичи шаарчасы. Мол Араван Баткен жолунда, ошол Ак Тилектен нары ушул дача жагында, жанагы учар жак болуп калабы, ушул дача жагында бир участка жер чыгып атат. Албетте 6 сотик. Мына ошол жерди дагы мен сиздер менен учур келгенде бөлүшөм. Мына ошол жерди биз буйруса 2 миллион сомго баалашып, ошол жерди сатып алуу аракетин баштадык. Болгону 2 миллион сом, туура 2 миллион сом дагы чоң каражат. Бирок ошол жердин аркасында дагы бир жакшы пайдалуу иш бар, жакшы пайдалуу нерсе бар. Мен аны сиздер менен ошол учурда, ошол жеринен барып бөлүшөйүн. Азыркы учурда биз участкага болгон каражатты 2 миллион сомду, урматтуу туугандар, даярдаган аракетиндебиз. Мен азыр жеке спонсорлорго дагы кирип атам, демөөрчүлөргө дагы кирип атам, алып коелу, алалы дагы Рамазан айы чыгаар менен биз ошол жерге кеминде бир 5-6 үй бүлөгө ылайыктуу, балким андан көп, балким андан аз, кыскасы ушул муктаждарга деп үй салганды баштайлы деп турабыз. Быйыл 2025 жыл, Кудайым насип кылса, иншалла, ушул Ош шаарына экинчи муктаждар комплексин бүтүрүп, муктаждарга ачкычтарын тапшырып берели деген ниетте турабыз. Андыктан, урматтуу мекендештер, көрөрмандар, ар бир көрүүчү Рамазан айынын аягында турабыз. Рамазан айында туугандар канчалык ихсан кылып, канчалык жакшылыкка бир баягында орозо, садака, фитириңди же болбосо бир жардамга деп жардамыңды берген болсоң, туугандар, сообу башка ай, башка күндөрдөн караганда эсепсиз эселеп 1000 эсе көп сообу жазылат, туугандар. Ошон үчүн мен ушул Рамазан айында болушунча аракетимди кылдым, сүйлөшүп чечишип алайлы деп. Мына насип бүгүн экен, бүгүн чечилип, мына азыр каражат издөөнүн ишине ушул системага кириштик буйруса. Ошондуктан туугандар, ушул видеону кегиле 10 000 адам көрөбү, 5 000 адам көрөбү, 500 сомдон же 200 сомдон катарда инсандарга жардам берип аткандай эле болгону 200 сомдон ушул видеонун астына счет Сбербанк, Тинькофф жана М-банктарга колдон келишинче аманатыңыздарды 200 сомдон гана салсаңыздар, ар бир көрөрмандын жарым эле салса, 10 000 адам көрсө, 5 000 адам 200 сомдон гана салса, ушул жетиштүү 2 миллионду чогултуп, биз сиздерге сатып алып аткан, акчаны берип аткан, ал документти өткөрүп алып аткан бардык системаларды сиздер менен бөлүшөбүз. Дароо биз ал жерге муктаждарга үй баштайбыз. Ошондуктан айрыкча Ош областы, Ош шаарынын тургундарына кайрылам. Биз Жалал Абадтанбыз, бирок Жалал Абадтан муктаждарды алып келип киргизбейбиз. Бирок ошол жерге бир гана Оштун айланасындагы, айылында, Ош шаарында чыныгы муктаждар үйлүү болот жана ошол жерде жашашат. Келгиле туугандар, келиңиздер, бир ынтымакташып биригип жерди алалы дагы. Баа мурункудай бирөө жер берет деп күтүп отурсак 3 жыл өткөрүп бердим. 2021ден бери 22, 23, 24, 25, 4 жыл өткөрүп берипмин. Бирөө азыр жер бере турган заман эмес экен, кыйын. Бирок ошол жерди сатып алалы дагы бир жакшынакай үй салалы, туугандар. Мен ушуну сиздерден суранам.
Эгерде ошол 200 сомдон каражат жок болгон болсо, жок дегенде ушул видеолорду максималдуу репост кылып, максималдуу башкалар менен бөлүшүп, группаларга таратып коюңуздар туугандар. Ар бир берген аманатыңыздар жакшылыкка иштелет, Кудай буйруса. Билесиздер, Жалал Абадта ийне жибине чейин отчету болгон. Ийне жип мыгына чейин. Так ошондой отчету менен көп үй бүлөгө үй салынат жана тапшырылат. Менин бирден бир үчүнчү жумушум болчу, ушул Рамазан айында бир 3 жумушту аткарып, 3 жумуштун жыйынтыгына чыгып алайлы дегем. Албетте биринчи жана 11 айлык наристебиздин каражаты чогулуп мына жакын күндөрдө боордон операцияга кирет. Албетте экинчиси, урматтуу туугандар, мына көрүп атасыздар, бир нече бейтаптарды жөнөтүп атабыз. Мына ошол эле кече күнү Байканга да кызмат кылып келдик. Анан эң негизгиси жана Зулфия эжебиздин бир жарым жыл эле калыптыр. 1,5 жылда кохлеарный имплант аппараттын сырткы часты алмашат. Ал аппараттын баасы 2 жыл мурда 10 000 евро болчу. Мына ушул каражатты даярдап коюш. Ал эми үчүнчү ушул жанагы азыр айтып аткан участка, Учар, Актилек жакта, мына ошол участканы алуулалы туугандар. Мен өзүм үчүн күрөшүп аткан жокмун чындыгында. Ал жерге дагы 1 жыл өмүр кетет. Бирок зато туугандар, кеми 5-6 үй бүлө, андан көп үй бүлө үйлүү болот. Ушул акыретте ушул иштерибиз калат туугандар. Келгиле бардык жоро жана башкаларга катар ушуну айталы. Болгону 2 миллион эле сом. Бирок алдыда дароо иш башталат. Дароо кирпич завод, айнек чыгарган, пластик чыгарган, жана башка шифер чыгарган, строй материал менен кызмат кылган, кыскасы спонсор балдарга айтып, дароо ал үйдү да баштап алсак, быйыл бүтүрөбүз. Баса белгилеп кетейин, биз Ош шаарында эң бир муктаж деп аталган, чыныгы резонанс жаралган 5 муктаж үй бүлө болгон болсо, мына ошол 5 үй бүлөнүн үйлүү болушуна Аллах Таалам бизди себепкер кылыптыр, биздин Ак ниет аманат коомдук фондун. Албетте бул 5 үй бүлөнүн баарын тааныйсыздар. Ошол эле жана бетон гараж жашаган чоң атабыз бар. Ошол эле кече акыркы үй тапшырган Камчы Кыдыршевич Демирчи болгон вагондо жашаган Кыздаркан эже экөөбүз бар. Баткен согушунун ардагери бар. Эң бир резонанс жараткан эки көзү азиз 30 пара Куран жаттаган Асылбек Каар экөөбүздү үйлүү болушуна себепкер болгонбуз. Андан сырткары жыландар чыккан гаражда, сарайда жашаган Айнаш деген эжебиздин үйлүү болушуна себепкер болгонбуз. Караңыздар, 5 үй бүлөнүн үйлүү болушуна Ош шаарында биз 5-6 жылда себепкер болуп турубуз. Bundan sırtqары башка областарда да бар. Мен не үчүн муктаждар комплексин деп атам? Себеби мына 5 үй бүлөгө 5 участкалары занимать этилди да, 5 жерлери занят болду. Азыр дагы жер салып берейин десең, жер кымбат. Ошон үчүн бир жерди алып туугандар, бир жерге мына 5 үй бүлөнү 5 чачыранды кылбастан, бир жерге 5 үй бүлөнү жайгаштырып койсоң, 5 муктаж үй бүлөнүн муктаждыгы чечилет экен да. Биз ушул системага 2020-жылы өткөнбүз. Буйруса жер чечилип тура берген болсо эле, biz ар жерге барып, ар үй бүлөгө материал ташып отурбастан бир участокко бир жакшы проектти чийип алып, көп үй бүлөгө үй салсак деген ушул системага өткөнбүз. Буйруса бирок жерге жараша, шартка жараша уланып келатат Кудай кааласа. Ошондуктан мен сиздерди колдоого чакырам буйруса туугандар. Албетте сиздердин ар бир берген мыгыңыздарга чейин аманатыңыздарды ошол муктаждар пайдаланат жана отчету менен болот. Болуп келген иншалла. Biz Ortalı Oş şаарында мына Улук Жибек жолундагы эң бир кереметтүү эзелки бир чоң көпүрөнүн үстүндө турабыз. Ortalı Oş шаарында баарыңыздарга терең кайрылып кетебиз. Бир гана Алланын ыраазылыгы үчүн иншалла ушул муктаждар үйлүү болуп калса, биздин аракетибиз туугандар ушул Ош шаарына муктаждар комплекси салсак болду, бүттү, токтоду эмес. Ар бир областка, 7 дуанга, 7 областка ушул комплексти салып, Кудай кааласа, бир сонун бир тарых, бир сонун бир из калтырып калсак деген ниетибиз бар. Ошко салып бүтсөк, анан кийинки областтарга дагы жөнөйбүз жана ал жака да өтөбүз буюрса. Рахмат, ассаламу алейкум.